Соц тармакта жылаңач сүрөтүн жарыялаган Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун жоругу сынга алынды. Ал күн сайын машыгып жатканын айтып, 2009 жылдан бери биринчи жолу салмагы 80 килограммга түшкөнүн жазган. Коомчулук эл өкүлүн денесин эмес, мамлекетти ойлоого чакырды. Элдин көйгөйү менен алектенсеңер боло. Кыларга иши жок, ушундай сүрөттөрүн жүктөп жатабы? Дене мүчөсүн ойлогуча мамлекеттин өнүгүүсүн ойлосо болмок. Бул депутат качканы булчунга эмес, мээсине бир аз берсе мекенге пайдасы тиет. Жаныбек Абиров 33 жашта Жогорку Кеңешке Бишкектин Ленин районунан шайланып келген. Түркиянын Изник шаарында 29 сентябрдан 2 октябрга чейин белгиленген 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктап, кыргыз спортчулары 58 медаль алды. Анын 16сы алтын, 17 күмүш жана 25 коло байге. Ошондой эле Кыргызстандын көк бөрү боюнча курама командасы Казакстандын улакчыларын 5-0 эсебинде утуп, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону болду. Көчмөндөр оюндарына 102 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышты. Ал эми кийинки 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстанда өтмөй болду. Социалдык тармакта Камчыбек Ташиевдин 2019 жылы бийликтен чек ара протоколдорун ачыктоону талап кылган видеосу пайда болду. Ошол кече сүйлөшүүлөр бүттү деген маселеден кийин, протоколдор кол коюлду дегенден кийин чыккан маалыматтарга мен өзүмдүн комментарийимди берип кетейин дедим. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейин биз эч кандай Кыргыз тараптан маалымат ала алган жокпуз. Кандай протоколдор кол коюлду, кандай шарттар менен кол коюлду. Бирок ушул нерсенин бардыгын бүгүнкү күндө Тажикстан тарап толук бойдон берип атат. Берип атат. Тажикстан вице-премьери ошол кол коюлган протоколдун кандай негизде кол коюлганын, эмне шарттар менен кол коюлганын толук интервью берип айтты. Биздикилер айта элек. Тажикстандын азаттык болсо керек, мен түшүнүмчө. Азади сайтында ушул маселе боюнча толук бойдон түшүндүрмөлөр берилди. А биздин коомчулукка бүгүнкү күндө эч кандай андай маалымат жете элек. Бирок ошол тажик тараптан берилген маалыматтарга таянып туруп, мен айтып кетишим керек, биздин жүргүзгөн сүйлөшүүлөр өтө туура эмес болгон. Кабыл алынган чечим, эгерде ошондой болсо, туура эмес кабыл алынган. Мунун себептерин мен түшүндүрүп кетемин. Биринчиден мен ойлоймун, кыргыз өкмөтү тез аранын ичинде ошол кол коюлган протоколду коомчулукка бериш керек. Биз коомчулук билишибиз керек. Кандай маалда кол коюлду, кандай шарттар менен кол коюлду. Биздин тарапка эмнелер чечилди, чечилбеди, биз билишибиз керек. Так. Себеби дегенде ушуга чейин дагы бир нече протоколдор болгонун билесиздер. Аны дагы ушу элдер билген эмес, коомчулук билген эмес. Мына азыр көптөгөн протоколдор чыгып атат. Ошондон биз билип туруп, эгерде бул кечеки Тажик-Кыргыз чек арасында болгон окуяга коюлган протоколдор келишим эмес, протоколдор бизге биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, биз анан толук артка кайтышыбыз керек. Себеби дегенде муну ачык айтпаса, бул нерсе бир нече жылдардан кийин кайрадан чыгып калып атат. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз. Коомчулук бүгүн бийлик анын колунда экенин эске салып, протоколду элге берүүнү талап кылууда. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков элдин тынчсыздануусун жаратып жаткан кемпир абад маселесине байланыштуу 46 протоколду ачыктоону талап кылды. Бүгүн 36 протокол кемпир абад маселеси боюнча айтайын дедим. Жер бул бир эле бийликтик эмес, бийликте отурган бир топтук эмес. Жер бул элдики, жер бул биздин ата бабаларыбыздан калган. Ошондуктан жер маселесинде бардыгыбыз өзүбүздүн позициябызды айтканга милдеттүүбүз. Кечээ күнү Өзбекстандын премьер-министри келип, биздин бийлик кемпир абад боюнча 36 протоколго эки тараптуу кол коюшту. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бул жер маселеси кемпир абад боюнча бүтүп келатат дегенди түшүндүрөт. Бирок тилекке каршы бийлик бул протоколду али күнгө чейин жашырып кармап отурат. Бийлик ачык айтпай атат. Эгерде мамлекетте бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жок болсо, мамлекеттин ичиндеги
бири бирине катасын оңдой турган уюмдар жок боло турган болсо, анда мамлекетте саясатчылар, жарандар массалык маалымат каражаттары бул маселени көтөрөт. Бийликтен ачыктыкты алдын ала айтууну талап кылат. Анткени бул жер маселеси. Ошондуктан мен ушул 36 протокол боюнча, Кемпирабад боюнча мурда ар кандай сөздөр айтылган. Бийлик азыр протоколду ачыкка чыгарып, элге кайсы жер берилип атат, же берилген жок, кандай шарттар менен кол коюлду, толук айтышын талап кылам. Баткен окуясынан 2 жума өттү. Качан протоколдор ачыкталынат? Камчыбек Кадыршаевич, сиз өзүңүз оппозицияда жүргөндө 2019 жылы бийлик билгенин кылып атат, бизге протоколдорду көрсөтпөй атат деп аябай катуу айткансыз. Азыр кудум бийлик өзүңүзсүз. 2 жылдан бери 36 протоколду эл көрө элек, 39 протоколду көрө элекпиз. Эми мынакей 42 протокол болду. Качан элге ал протоколдордун ичинде эмне бар? Кыргызстан эмнени утуп атат? Кыргызстан эмнени берип атат дейлерге? Анткени себеби чек араны биз түшүнөбүз. Бул дайыма бир маселени биз алдыга талап кылсак, бир маселени алар талап кылып биз уступкага барабыз. Биз аны түшүнөбүз. Но биз так даана билишибиз керек. Биз уступкага барган жактын ордуна биз кайсы жакты утуп алдык, кайсы маселелер боюнча биз алдыга жылдык дегенди так билишибиз керек. Биз силерден шашылыш түрдө 3 протоколдордун бетин ачып, бир аянтча түзүп, журналисттерди алып келип, ар бир пункт боюнча элиңерге түшүндүрмө кылганыңарды талап кылабыз. Антпей турган болсоңуздар, анда биз маалымат жоктугуна байланыштуу өзүбүз ушак маалыматты таратканга мүмкүнчүлүк алабыз дагы. Камчыбек Кадыршаевич өзүнүн выгодасына, элинин кызыкчылыгын сатып, мамлекеттин бүтүндүгүн сатып иш кылып атат деп айтканга жол ачып бересиңер. Протоколдорду ачыктоо талабы чек ара жаңжалынан бери соц тармакта байма-бай айтылууда. Бирок буга бийлик азырынча үн ката элек. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети 3 октябрдагы жыйынында өлкөдөгү тамак-аш, азык-түлүктүн баасына байланыштуу маселени карады. Жыйында депутат Аманкан Кенжебаев базар баасынын күндөн күнгө кымбаттап бара жатканын айтып, монополия агенттигинин ишин сындады. Негизи ушу монополияга каршы жөнгө салуу керек барбы ушу кызматтын? Ушу службаңардын? Албетте кереги бар да. Эмнеге? Анткени экономиканы биз рыночный экономика дейбиз. Бирок социально значимый товарлар бар да, күнүмдүк керек болгончу, ошол товарларды баары бир административдик түрдө карап туруу керек. Чтоб жана спекулятивный механизмдер иштеп кетпегенине, чтоб баалар жана ценообразованияга толук катышпаса дагы мониторинг жүргүзүп, общий производительдерди, импорт болуп аткандарды, жанагы оптовый демелерин карап, анан общий средний бааларды чыгарып Мен сизде туура түшүнүп турам, мен баягы керек деп атасыңар. Эмне кереги бар? Булар же бааны жөнгө салбаса, карап коет экен, цифра берип коет экен, башка эмне жумуш кылышат булар? Эмне кылышат мынакей азыр? Ундун баасын айтып атат, көмүрдүн баасын айтып атат. Булар азыр эми бизге айтсак, жомок айтып берет башка эчтеке айтып бербейт булар. Бизде базарда бар ушунча сатылып атат деген гана цифра башка эчтеке айтпайт булар. Эмнени айтышат булар? Кантип жөнгө салышат? Кайсы ишкерлер менен иштеп атат? Кайсы жерде бааны түшүрүп атат булар? Унду кантип ордунап келет, кумшекерди кантип ордунап келишет булар? Бул эми кабинеден эле жумушу алып чыгырып алып сүйлөшө тургандан бул службаны эмнеге кармай отурасыз негизи? Мен эми билбейм, может быть керектир. Бирок мен таң калган нерсем да. Айтыңызчы мындай азыр кызылчаны канчаны алып атабыз азыр? Кызылчаны негизинен 15 октябрдан баштап казыла турган болуп атат, бирок азыр сиз калп айтасыз, 15 октябрь эмес, урматтуу орун басар. Көчөгүнү уже алып, уже приемка кылып атат уже 1 октябрдан баштап. Сиз калп айтып атасыз, өзүңүз билбейсиз. Канча сомдон алып атат азыр кызылчаны айтыңызчы? 5 сомдон тиги коюшкан. Калп айтып атасыз. Мына сиз айыл чарба министри күлүп атат. Урматтуу Мурат Курманбетович, урматтуу Айнур Абдуллович, эмнени карап отурасыздар мынакей? Мына орун басар деп атасыздар. 15 октябрдан алат деп атат. Кызылчаны көчө ала баштады. Мен көчө заводко барып келдим. 5 сом 40 тиын деп атат. Көчө изменение болгон 6 сом 30 тиын алып атат кызылчаны бүгүнкү күндө.
Илтеген орун басар билбейт. А сиз айтасыз керек деп атасыз. Эмне кереги бар бул службанын? Өзү билбейт орун басарына келип. Эмнени кармап отурасыз анда? Эмне үчүн мага шара колдонбойсуз анда буларга? Урматтуу орун басар. 1-октябрдан баштап Кызылчаны ала баштаган уже. Сиз 15 деп атасыз. Көчө мурдагы уже фермерлер менен кол коюлган. Кызылча 6 сом 30 тыйын алып атат аны. Сиз айтып атасыз 5 сомдук тыйындан деп азыр. Эмнени карап отурасыз анда? Эсе Кыргызстандын баасын билбесеңер. Болгон 2 завод бар экен Кыргызстан боюнча. Кошой менен эле тиги кайынды. 2 заводдун баасын билбейсиз, бүгүнкү жогорку кеңеште жокпу? Депутаттар алда отурасыз ушул жерде. Элементарный нерсеге жооп бере албасаңар, эмнеге кармап отурасыңар? Мен ошол жерде сурап атам сиздерден. Эмнеге кармап отурасыңар? 2 нерсени билбейт экен даже. 1 класстын баласы жакшыраак билет буга караганда. Айнура Турбаевна, министрлер менен сүйлөшкүлө. Мындай мамиленин бизге кереги жок, азыр ушул жерге депутаттар алда отурганын. Баганы билбей отурганын. Эртең элдин астында улар кантип жооп берет? Ундун канча экенин, кумшекердин баасы канча экенин. Аскердик техникаларды алууга Кыргызстандын жарандары да өз салымын кошуусу керек. Бул тууралуу депутат Шайлообек Атазов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында иштеген, жашы жеткен жарандардын баары курал-жарак сатып алуу үчүн айлыгынан 200 сомдон которсо болот. Бүгүнкү күндө салык кодексинде иштеп аткан 18 жаштан иштеп аткандар военный техниканы алуу үчүн ар бир айлыгынан 200 сомдон ай сайын берип турса, 1 миллион адам иштесе, ар айда эле 200 миллиондон түшүп турат экен. Ушуну бир 5 жыл киргизип туруш керек болуп атат. Бул кийим-кечек, тамак аш эмес. Бир гана ошол аскер куралдарын алуу үчүн гана бизге резервге түшүп тура турган кылыпчы. Буга ар бир кыргыздын патриоту өзүнүн айлыгынан 200 сом берип турганга макул болсо керек деп ойлойм. Негизинен бул мыйзамдын маңызы, максаты, келечеги аябай сонун. Бул жеринен көрүп, сүңгүп, сурулуп, ошол жерде ийленип чыкты. Мүмкүн болсо ошол 3 окуудан эле карап туруп берип койсок, эми алдында не бар, не жок дегендей. Бишкекте 1-май райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери 150 000 сом пара алып жаткан жерден кармалды. Маалыматка ылайык, кызматкер чет элдик жаранды кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын айтып, андан 150 000 сом өлчөмүндө акчаны талап кылгандыгы аныкталган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүмү боюнча иш козголуп, милициянын ыкчам кызматкери УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.